Үч куурчак жана акылман бала. Илгери бир хан башка бир ханга согуш жарыялайт. Ага 3 куурчак жөнөтөт да, ошонун жандырмагын тапса, анан тынчтык берерин айтат. Ал хан ары ойлонуп, бери ойлонуп, акылмандары менен бул сырдын түйүнүн чече албай коюшат. Ошондо ал зынданда жаткан жаш баланын акылман экенин билет да, аны алып чыктырып, куурчактын сырын сурашат. Бала ары карап, бери карап, куурчактардын оозундагы, кулагындагы тешикчелерди байкайт. Бирөөсүнүн кулагына зым киргизсе, оозунан чыгат. Бул кулагы менен укканды оозу менен айтып салган жаман сапаты бар ушакчы кыз деп айтат. Экинчи куурчактын кулагына салса, кийинки кулагынан чыгат. Аны укканды унутуп койчу акма кулак экен дейт. Үчүнчүсүнүн кулагына салса, зым чыкпай ичине кала берет. Бул кыздын эң жакшы сапаты укканын бүт ичине сактаган кыз экен деп жандырмагын айтып ханды согуштан сактаган экен. Ошондон бери кыздардын эң жакшы сапаты бүт укканын ичине сактаган кыздар деп айтылат экен элибизде.